Бишкек шаарында акыркы убактарда коронавирус менен ооруган жарандардын саны кескин күчөп жатат. Мындан улам мэрия карантиндин талаптарын так сактоо боюнча жарандарга кайрылуу жасады. Бул тууралуу мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев соц тармактагы баракчасына жазды. Төлөбаевдин айтымында, эгер шаардыктар мэрия жана республикалык штаб көрсөткөн санитардык эрежелер сакталбаса, шаарды жабууга аргасыз болушат. Акыркы 2 күндө 98 адам ооруду. Айтсак жаман көрөсүңөр, ишенбейсиңер, көңүл кош карайсыңар, урушасыңар да, чапсаңар да, тепсеңер да, эми тарынбагыла. Эл көп жүргөн базар, соода түйүндө, ресторан жана кафелер, такси, коомдук транспорт ээлерине акыркы катуу эскертүү. Санитардык нормаларды сактабасаңар, жазасын аласыңар. Маска кийип аралыкты сактагыла. Колуңарды жууп тургула. Укпасаңар, ишенбесеңер, эми өз убалыңар көрөсүңөр. Дагы күчөп кетсе шаарды жабабыз, деди Төлөбаев. Жалал Абад облусунда күйөөсүнөн кордук көргөн аял экинчи топтогу майып. Бул тууралуу Сузак районундагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармачылыгынын өкүлү Абдыкерим Мусаев билдирди. Анын айтымында күйөөсү тарабынан жасалган кыйноолор олуттук кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Жабырлануучу аял 2 жыл мурда жүрөгүнө операция жасаткан. Жубайлардын туугандары эки тарапка бөлүнүп алышкан. Аялдын туугандары кордогон эркектин жазага тартылышын каалашат. Ал эми күйөөсүнүн туугандары анын жоопкерчиликтен кутулуп кетүүсүн көздөп жатышат, деди Абдыкерим Мусаев. Буга кошумча алардын 24 жаштагы жалгыз уулу өз кезегинде атасынын туугандары тарабынан кысымга алынып, апасынын окуя жөнүндө кенен айтуусуна жол бербей жатат. Адилет уюмунун өкүлү Жапарованын айтымында, үй бүлөнүн жалгыз уулу болгон окуядан улам стресске кабылып, аябай тынчсызданууда. Белгилей кетсек, Сузакта кордолгон 47 жаштагы аял күйөөсүнүн кое берүүсүн суранып, тосум арыз жазган. Эске салсак, социалдык тармактарда эркек аялынын мойнуна дөңгөлөктөрдү байлап алып, башына чакалак муздап суу куюп сабаган видео тасма тараган. Аталган факты уруп, согуп, кыйноо беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Абылгазиевдин учурда кызматтан кеткени туурабы деген суроо менен Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков коалициялык көпчүлүктүн лидери Иса Өмүркуловго кайрылды. Рахмат, Иса Шейшенкулович. Мен биринчи суроодо өзүңүзгө берейинчи. Сиз өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз да, эми экс болуп калган Момбеков Дүйшекеевичтин арызын колдойм, бирок ушундай оор учурда кетип калганын туура эмес деп ойлойм деп, мындайча айтканда эки ача пикирди бир айттыңыз. Дегеле биз кет дегенде көгөрүп кетпей коюп, эми кетпе дегенде кетип калган адамдын мындай кадамы саясий жоопкерчиликке жатабы же саясий жоопкерчиликке жатабы? Биз мактаган кыз тойду кооздоп койгон жокпу? Мен эми ал отставка кеткенин колдойм деп айткан жокмун. Туура болду го деп айттым. Ушу кырдаалда жанагындай эми жагдайлар болуп атат, көрүп атасыздар. Эгер сөз ээчип калды артынан, андан кийин отставка кеткен туура эле. Бул жерде эч кошумча, жалымча жок. Албетте жоопкерчилик, анын ошол кылган кызмат үчүн ал өзү жооп бериш керек. Суроо бере берсеңиз. Рахмат, толук жооп бериң. Ат алмашты, ашууда алмаштырбайт дегениңер. Алмаштырганда да бат алмаштырдыңар. Куатбек Айчич. Асыресе Абылгазиевдин атыр элек патрону болуп сиз эле калдыңыз да, жалгыз. Эми жалгыз тарак бак болобу, жаман жыгач сап болобу, аны убакыт. Абылгазиевдин арызында радио жыштыктар боюнча иликтенип жаткан иштер аягына чыга электигине байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу чечимди кабыл алганы белгиленген. 27 майда премьер-министр Момбеков Абылгазиев кыска эмгек өргөсүнө чыгып, мунун себебин радио жыштык боюнча тергөөнүн калыс өтүшү үчүн деп түшүндүргөн. Жогорку кеңештин 20 майдагы сессиясында депутат Жанарбек Акаев байланыш боюнча мамлекеттик агенттиги жыштык сатууга байланышкан коррупция маселесин көтөргөн.